Так, 10 адам азыр могул акыркы жазылган постко комментарий жазыңыздар. Комментарий дедим го, комментарийге Мбанк же Элкарт номери, Элкарт эмес, единица же Мбанк номериңиздер жазыңыздар. Алгачкы жолу жазган 10 адамга гана төлөнөт. 2 жолу жазганга болбойт. Ошондо жанына сөзсүз Мбанк же единица деп жазыңыздар. Мына Атыргүл, Пери, эмне деген булар? Түшүнбөдүм. Элкарт кабыл алынбайт. Единица же болбосо Мбанк. Номердин жанына сөз жазыңыздар. Единица либо Мбанк деп. Артур Беркебеков. Ассаламу алейкум. Без пробел кылып экинчи жолу кайта жөнөтүп койдум да. Беркини өчүрүп койгула. Макул. 70-78 дейсиңби? Всё. Эскисин өчүргүлө, жарабай турганын өчүргүлө. Бул жерде отургандар түшүнүп атасыздарбы? Оюндун шарты боюнча мына акыркы комментарийге, акыркы посттун комментарийине Мбанк номер же болбосо единица баланс салганга номер жазып, жанына Мбанк же единица деп жазып коюңуздар. Алгачкы жөнөтүлгөн 10 адам гана кабыл алынат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам болду. Дагы 3-өө 8 адам болду. Предикёрова Нара 9 адам болду. Башка жакка жазып койгон. Эмне оюн түшүндүрүп кетсеңиздер да кененирээк. Оюн 8-де болот дедим эле, 5 мүнөт күттүк, баштап атабыз. Жерде убакытка так болсоңуздар жакшы болот эле. Эми кийинки оюнга катышыңыздар. Болду, мына Амантур деген эмне болду ошондо? Единица дейт. Бүттү. Оюндун жеңүүчүлөрүн куттуктайбыз. Эң биринчи мына Айка деген Мбанк, Атыргүл Элкарт, Адилет Мбанк. Мына Атыргүлдүн Мбанкын өчүрөбүз азыр. Айка, Адилет, Атыргүл, Гули, Мастер Тайм 5 болду, Пери 6, Нургүл 7, Претти Анара менен 8, Амантур менен 9. Дагы бир адам калыптыр. Бирөөңүздөр жөнөтүңүздөр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дагы бирөөңүздөр жөнөтүңүздөр. Дагы бир адам жөнөтүңүздөр. Бул эмне болгон группа дейт? Азыр мынакей. Бул неме группа? Бул менин рекламный криптовалюта боюнча без вложения сайттар боюнча рекламный группам криптовалюта менен иштөө деген. Сиздер менен мен Мира Жолдошева 2019-жылдан баштап өзүм ушул без вложения тармагында иштеп, без вложения сайттарда акыркы учурда вложения кылып анча-мынчасында и аирдроп криптовалюталарда иштеп келе жатам. Анча-мынча реклама иретинде мен ушул жакка дагы бөлүшүп турам да. Өзүмдүн личный группам бул. Карындаш, баягы Binance менен иштеген чогуу уюшулган уюмуңар барбы? Түшүнбөдүм ошондо. Мен өзүмчө иштейм. Мындай Binance компания тарабынан дейсизби? Ооба, мен билбейм да, эч түшүнүгүм жок. Жөн эле жүктөп алып Компания тарабынан жок, компания тарабынан мындай адис эмесмин. Компаниянын адистери менен да иштешмейм. Мен өзүм эле Binance'га катталып, Binance'да болгон аэродропторго катышамын. Binance'да жүргүзүлгөн квиз викторина, лаунчпад, лаунчпул, жанагындай депозит, инвестиция, ошол тармактарда спотовой торговля, P2P, арбитраж, ошондой нерселеринде иштейм да. Ошо мен баягы
группалар болсо тогу иштеп акча табышат го, ошондойго окшойт деп ойлодум эле. Ошондой болсо мен Жок, алар команда болгондорбу? Жок. Аларга эми сигнал деп айрыкча сатышат го, канал түзүп, Аларга ишенич жок. Мен сигналдар менен тиешем жок. Себеби анын дагы бир жакшы неме жери неме да жана фьючерский торговляга басым жасабайм мен. Себеби ал жак бир аз казино сыяктуу болуп кетет. Ошондуктан ал жагына кирбейм да мен көбүнчө. Биз башка жагынан эле мындай эмгек кылып, менет кылып эле акча таап келе жатабыз. ошол мени үйрөнөт турган нерселер барбы кene? Арбитраж менен иштесек болот. Мен көбүнчө арбитраж менен иштейм. Мисалы P2P арбитражда деле арзан доллар алып кымбат сатсак болот. Онлайн обменник да, мындайча айткандачы. Арбитраждын да түрлөрү бар. P2P арбитраж, межбиржевой арбитраж, внутрибиржевой арбитраж деп бөлүнүп кете берет. Ошол ар бир арбитражда иштесең болот өзүнө жараша. Андан сырткары деле Binance'дын ичинде эч кандай акча кетирбестен дагы квиз викторина аркылуу акча тапсак болот кошумча. Мындайларды Binance биржасы дайыма уюштуруп турат. Эң алгачкылардан болуп, шарттарын аткаргандарга сөзсүз түрдө акча берилет да. NFT-лар берилип турат, и акча түрүндө дагы токендер, криптовалюталар берилип турат да. Ошолорду алып иштейбиз. Мен анча-мынчасын ушул группага да таштайм кээдечи. Ушул жактан катышкандар болдубу, болбодубу билбейт экен, бирок биздин платный группалар бар болгон үчүн биздин атайын курстар түзүлгөн. Без вложения, иштер боюнча башка курс бар, Binance боюнча башка курс бар. Ошол курстарда көбүнчө жабык Telegram каналдарда болот алар. Ошол жака ташталат да, анча-мынча бул жака ачык, анча-мынча эле таштайм, дайыма таштабайм. Үйрөнөйүн деген оюм бар эле ошо. Ооба, Binance'да үйрөнсөңүздөр болот, функционалдуу, көп функционалдуу, аябай новичоктор үчүн да жеңил, анан көп неме болгон, защитасы күчтүү да. Дагы суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен азыр суроолоруңуздарга жооп бергенче бул жактан неме таштайын сиздерге. Чектер таштайын. Себеби неме болуп калбасын. Тааныш, билиш деген кыргыздарда сөз бар. Жетишпей калсак эле, тааныштарын эле таратыптыр деген сөз болот. Ошого мен азыр экранымды жандырып алып эле неме сиздерге төлөп берейин дагы, буну дагы YouTube'га отчет катары чыгарып коеюн. Ал эми сиздер болсо суроолор болсо берип туруңуздар. Мага карата. Без вложения акчасы канча, если окусам? Курстунбу? Ооба. Без вложения курсу бизде мына биринчи күнү башталды. Акчасы неме 2000 сом. Мына биринчи жөнөткөн 90-80 деген Айгерим дегенби? Без вложения курсу 2000 сом. 90-80 дейт. Күнүнө канча сомдон тапса болот? Күнүнө эми бизде курс 15 күн өтүлөт. 15 күндө күнүнө бирден сайт окутуп үйрөтөбүз. Ар бир сайтта кандай иштейсиздер, кандай убакыт бөлөсүздөр, бул эми сиздерден көз каранды. Себеби ар ким ар кандай иштейт да. Мисалы Минимум канча тапса болот? Мисалы бизде кече эле бирөө 5 доллар иштеди, бирөө 7 доллар иштеди, бирөө 10 доллар иштеди, бирөө 2 доллар иштеди, бирөө бүгүн 120 рубль иштеди. Ар түрлүү сайттардан да. Биздин эми биринчи күн башталды, мына бүгүн 3-күн болуп атат. Негизи катталып эле уже
бардык немелерин жасап, установкаларын кылып, неме кылып атышат. Кичине акция Иштей кылып бербейсизби? башташты. Эртең дагы Кудай буйрса неме болот. Жаңы сабак, жаңы сектор болот. Не дейсиз? Кичине акция кылып бербейсизби? Окусаңыз эме жакшы экен. Биз азыр чакка калып окудук эле мына. Муража менесинде 4 миң балаңыздын ыйлаганынан эч нерсе кылбай атат. Кичине акция болобу? Акция менен 2 миң сом, 2 миң сом менен кабыл алдык. Так, суроо бербегендер болсо микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар, башкаларга мешать этишпеш үчүн. Суроо бергенде микрофонуңуздарды жандырып берсеңиздер болот. Ооба, бар, туткула, бар. Көйдөккө ошондой барбы? Бар, сен ам айдыш. Но Каерде ким бар үшүн куралдан деген микрофонуңузду өчүрүңчү. Ким сүйлөп атат? Атыргүлбү же ким? Эми суроо бере бериңиздер, өчүрдүм звугун. Башкаларды да сыйлаңыздар, өзүңүздөрдү да сыйлаңыздар. Акча салып көбөйтө турган жер бар го. Акча салып көбөйткөндөргө ишенбеңиздер, алар жалган. Бизге жалаң акчасын жоготкондор кайрылышат ушинтип. Бизге курска келип оку, өзүңүн акчаңы өзүң башкар десек, эч ким унабайт. Элдер ошондойго качышат. 5 миң салсаң, 10 миң кылып берем дегендерге тез алданышат. Андан сен ушуну окуп үйрөн, өзүң акчаңы өзүң башкар десек, зеригишет. Дагы баарын жоготуп алып бизге кайра келишет. Мисалы, бүгүн эле мага бирөө 7 миң доллар. Мо 200 сом деп калды го. Мындай окуп үйрөнүш үчүн баягындай жөндөм болуш керек да, жөндөм жок болсо ошон үчүн жалдырайбыз да баягындайларга. Программист. Ооба, ошон үчүн билим керек да. Бирөөлөр ошого дагы кичине неме кылыш керек да. Кантип эле мен 5 миң сом 10 миң болуп кетсин деш керек да. Мектепте жакшы окуш керек эле, ошо мектепти коридордон бүтүп алып, ошентип ошол нелерге жалдырап жүрөбүз да. Атыргүл дегенге 200 салып берипсиз го Мирочи. 200 салып берипмин, Атыргүл эми возврат кыласың мага. 20 дейин деп атат, 200 салып берипмин. Могул жакка жооп берип атып алаксып кеттим да. Атыргүл банк экен, а? Атыргүл барбы бул жерде? Алло, чыгып кетпедиңби? Атыргүл. Атыргүл. Жок экен. Бар экен. Колун көтөрүп атат. Микрофон өчүк окшойт анда жандырам. Атыргүл. Атыргүл, мен 180 сом кайтарем. Макулбу? Макул. Берип өчүргөн бойдон. Номерибизге кайтарып берейинби? Жок, эми банкка которуп кой. Же эдинсе салып кое берсең болот. Эдинсе кылып салып коеюн анда сизге. Ооба, 36-83-73-кө салсаң болот. Бул жерге Гүлсүнайга салдым. Гүлсүнайдан кийин Айли карындаш, ишиңерге ийгилик. Мастер тайм. Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Эми банкка салыш керек экен, а? Суроо. Ошол деп аке. Ягына дагы жетиштүү. Ошо интернет тармагынан акча таап атасыздарбы азыркы учурда? Ишенесиздерби? Акча тапкансыздарбы? Же вообще таба элексиздерби? Же таап жүрөсүздөрбү? Сүйлөңүздөр. Мен мына 10 адамга салып бүткүчө кичине баарлашып туралы убактыңыздар болсо. Ошону мен азыр чаргет аркылуу таап атам азыр. Таргет аркылуу? Ооба. Таргет аркылуу акча табасыз, Заказ алып. Жок, чаргет деген. Чаргет пас деген жана кыргыз оюн мененби? Сайт менен.
Баягы 750 сом салганбы? Ооба. Ооба, мен дагы ошодо иштеп атам. Аны кантип ойнойт? Ошону мага да түшүндүрө кетиңиздерчи. Ага 750 сом салыш керек. Бесплатный оборудование аласыздар 3 күнгө. Андан сырткары 750 сом салып, эспир тарифин сатып аласыздар. Анан Андан кийин күнүнө ошодон акча түшүп турат өзүнүн немесине. Мына 97 дегенге Мбанк экен, а? Күнүнө Карындаш, ошодон ошого түшүп турат, прибыль түшүп турат. Андан сырткары сиздер бонус аласыздар. Бонустан сырткары күнүнө выход үчүн дагы бонус аласыздар, 2 бонус аласыздар бир күндөчү. 1 сомдон 1000 сомго чейин бонустар түшүп турат. ал акча. Мен өзүмө мисалы 1 сом, 15 сом ушундай түшөт да. Анан 1000 сом түшө элек. Ага азыр да катталсам болобу? Ооба, катталсаңыздар болот. Мбанк аркылуу Sen эсебиңе мен байып кылайын. Мбанк аркылуу пополнение кылсаңыз болот. Мбанк аркылуу пополнение кылсаңыз, реферальный бонусу дагы бар. Сүйлөбөй тургучу. Бонус канча? Реферальный бонусу, мисалы мен артыман катталып акча салсаңыз, мага азыр 100 сомдон берип дагы реферальный бонус, 120дан 100 сомдон берип атты эле. Билбейм, бонусту адамы көп болсо көп берет да. 100 сомдон берип атат. Эгер S1 алсачы, 750 алса. Ал канча күн иштеп берет? Бекер. Ал немеси жок. İşte берет. Мастер таймдан кийин мына периникин котордум. Күйүп кетпейби? Бул күйүп кетпейби деген сөз мындай сөз да. Любой иште деле, мына коммерцияда деле товар алып акчаң жана коммерцияга чыгасың, мисалы. Ал жерде мисалы бирөө банкрот болушу мүмкүн, бирөө акчасын актап, ошо менен эле калып калышы мүмкүн, бирөө байып кетиши мүмкүн, содасы аябай жакшы болупчу. Бул интернет ишинде деле ошол. Бирөө мисалы өз убагында кирсе, өз убагында акчасын актап эле калып калат. А бирөө эртерээк кирсе, ошол көбүрөөк прибыль алат. А бирөө жабылайын дегенде киргизсе, сәл минуска кетип калышы да мүмкүн да. Ошону эч эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Любой иште акча саласыңбы, значит риск бар. Көчөдөгү адамдар, профессионалдар любой жерден жолун таап кетет. Мисалы 750 сом салса, анан ал кайсы күнү жабылышы белгисиз, же жабылып Кайсы күнү жабылышы белгисиз. Любой эле нерсенин аягы белгисиз да. Жашоонун деле аягы белгисиз болуп атпайбы? Канчалаган адамдар бири эрте өлөт, бири кеч өлөт дегендей эле. Дүйнөдө Ягыга окшош экен да. Мен азыр Amazon'da иштеп атам да, $200. Типа так. Бирок неме мындай дистанция кармап, кредит алып, карыз алып, ушундай бир акча салбаңыздар да, минимальный эле салып иштей берсеңиздер болот. Ягадага мен чынын айтсам катталган эмесмин, алмагабы баягы. Ооба, ошол. Нургүлгө салдым. Ана Предди дегенге салайын эми. Ошого катталган эмесмин, чынын айтсам. Мен Amazon'da иштейм да, азыр $200 менен кирипчи. Ошо Amazon үйрөтүп койчу мага. Мен аркамдан Эми Amazon дегенде ал чисто Amazon эмес да, Amazon'дун атынан канчалаган сайттар ачылып атат. Ооба. Мен Ошол сыяктуу эле нерсе да, Amazon десе эле чистый Amazon'ду элестетпеңиздер. Amazon sıra менен иштеп атам, күнүгө уже мен $100 иштеп койдум да, чыгарып. Sıra мененби, sıra деп коет экен го, ошолбу? Sıra менен. Ооба. Анан неме деген сайт дагы болуп атат го, sıra эмес, кирип көп болду деп атышат го. Мына Анара Шапакова го. Анара кетти. Неме? Неле? Атын унутуп атам. Да бир сайт болуп атат го. Паркер.
Аны 30 билбейм, доллар менен. билбейм аны. Ал кандай экен? 30 доллар менен экен Паркердин реферальный программасы жакшы экен. 30 доллар менен кирет экенсиң, 17 15 доллар бонус берилет экен, бесплатный оборудованиясы бар экен анын дагы. Андан кийин неме экен ал? Так, 20 дейин. Реферальный боюнча 7 доллардан төлөп берет экен рефералдарга. Күнүнө. Анан дагы жок, ар бир рефералга 7 доллар төлөп берет экен. Анан уже 5 рефералың активный болсо, мероприятияга катышсаң болот экен. Мисалы, бир кафеде же бир немеде, бир отурган жерде жанагындай чайпития кылып туруп, ошо паркердин кагазын чыгарып кармап түшүп берсең, кошумча сыйлык берилет экен. Бизде мисалы кечегинде бир кыз алды, 8 адам деппи, 9 адам деп отчет кетирген экен. 150 доллар салып берипти да. Ошондой мероприятия болот азыр. Мага ошонун ссылкасын да жөнөтүп кое аласызбы? Азыр каналга жөнөтүп коем. Мына единица дегенге, Амантур дегенге котордум. Бүттүбү же калып калдыбы ким бирөө? Канча чек кетти буяка? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Мира жакшы лидер дейт. Анан дагы бир сайт бар экен го, Жазамыз. сиздин телеканал, ошо немеңизден алдымчы, телеграммыңыздан. Жикпенайбы, ошондой экен. Чарге фаст эмеспи? Не деген? Чарге фаст айтпай эле турасызбы? Жа 20 кыргыз сайтта. Жок, ал эмес. Жикпенайбы, бирдемке деген 10 доллар. VIP тарифтер менен иштеше турганбы? VIP менен, ооба, VIP менен иштеше турган 10 доллар берет. Аларда неме көбүнчө риск көп болот атат. Неме болот атат. Ушундай отчет жөнөтүп койсоңуздар ушундай жакшы болот экен. Ага сонун иштеген карындаш. Ау, Сен менен кантип байланышсам болот? мен телеграмма жазың, бирок минимум 100 доллар менен киресиз да, Amazon'га. 100 доллар мененби? Мына бира карындаштыкында бекер вложение кыла турган жерлери жокпу? Жок. Бирок ал да сизге бонус берет, Amazon'да. Немеге иштеп көрүңүздөр мына 30 долларлыкка. Сиздики кайсы? Нургүл же ошол 1 доллар деген жөнөтүп коечу. 30 доллар эле вложение менен неме кыласыздар. Паркерге. Паркердин ссылкасын жөнөтүп коеюн да, закрепить этип койдум. Шуну көрүңүздөр. Бул да көптөн бери иштеп атат, жакшы иштеп атат да. Не деген? Паркерчи. Паркер. Мага ошону жөнөтүп койгонан бая мен сизге айтып аттым го, 10 доллар менен кирдим да, ошол күнүгө 2 доллар 200 менен 3 күн 4 күндөн бери чечип алатам да акчасын. Паркерди көрүңүздөр, ушул сайттагы активный болот атат азырчы. Бирок бардыгы эле акча салган иште риск бар деп айттым, эскертип. Барыңыздарга салып бердим, алган акчаңыздар куттуу болсун. Менден аз болсо дагы сиздерге ушу 200 сомду бөлүп бердим. Бул жерде Дагы Кудай буйрса оюндарды уюштуруп турам. Эми ушунча акча табаткандан кийин мен дагы чыгарып турууну туура көрдүм. Сиздергечи. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кудайым буйрса жакшы сайттар менен бөлүшүп турам. Андан сырткары бизде азыркы учурда неме болот атат. Көчө безложение курсунда катышкандарга окутуп үйрөтөбүз да. Андан кийин эми ага акча төлөп катышкандан кийин бул жака бесплатно чыгара албайт экенсиң да. Ошол жагда бар, эми командага баш ийгендиктен. Ошондуктан анча-мынча сайттар гана чыгып атат. Мурункудай көп патрап чыкпай атат. ошо 750 сомго мен да каталсам болобу азыр, а?
күндүк акча берип ал дагы. Ошого мага кат алып койгон сени. Мен сени ачкан курттой болуп байып кетейин. Siz mага Немени жөнөтүп койдум мен сиздерге. Паркерди жөнөтүп койдум. 750 сом. Түшүнбөй жатам. Абдыкул сенби? Жок, Нургүл Абдыбапова деген. Эмнени сурап атат? Бая 750 сомдук рефералды сурап атат. Эгер вложение менен иштейм десеңиздер, ушул вложение сайттар бар. Без вложение сайттар деле көп, без вложение деле көп эле акча таап иштесеңиздер болот. Аларды сиздер биздин Инстаграмда стористерден көрсөңүздөр болот. Мен бүгүн ушул атайын каналга дагы скриншот кылып жүктөп коеюн. Эгер кааласаңыздар көрүңүздөр. Хош, башка суроолоруңуздар болсо бериңиздер дагы. Бар болсо. Эгер суроолор жок болсо, анда экранды Ошо 750 сомдук багы мисалы Binance'га чыгарып алсам болобу? Ооба, Binance'га USDT TRS20 сетинде чыгарсаңыздар болот. 750 сомдуктучу. Либо Mbankка түзмө-түз чыгарсаңыздар болот. Mbankка да чыгат. Алганда кантип салайын? Mbankка салсам болобу? Азыр ошону дагы жөнөтүп коем сиздерге. 317 сом. Жөнөтүп коем. Siz Amazon'ga катта албайсызбы? Азыр катталам азыр сен. Эме кылгын не деп коет, не? Басып. Устатсам болобу жакан? Не надо писать. Рахмат. Түз. Рукамды түшүрүп койчу мына жерде. Рукамды түшүрүп койчу. Бол эми анда түшөп. Сөзүм угулуп атабы я? Алло. Бардыкларына Кечиресиздер, менин сөзүм угулуп атабы сиздерге? Алло. Кандай элес, мен укпай калдым аяка келип калдым. Менин сөзүм сиздерге угулуп атабы? Алло. Угулуп атат. Алло. Угулуп атат, сүйлөп бериңиз. Жанагы кече жакында эле бир 30 долларлык VIP бир тыштабадың беле, реклама кылып. Ошого акча салып көрөйүн деп аттым эле. Ал Binance'га канча убакытта түшөт экен? Моментально эле Binance'га түшөт экен? 30 долларлык жана Паркерди айтып атасызбы? Паркер деп аттым го. Ооба, Binance'га бат эле түшөт экен, бирок анын минималкасы 15 доллардан баштап түшөт да. Бат эле түшөт акчасы 1-2 мүнөттө эле. Бирок күнүмдүк кирешеси аябай көп берет экен да, ошого кызыгып калдым мен. Жок, наоборот, ал аз болот го. Аз төлөгөндөр көпкө иштейт да, көп төлөгөндөр тез эле жабылып калат. Ошону айтып Аз аттым. төлөп атат го. Мына жерде акыркы жолу жөнөтүп койдум. 30 доллар менен күнүнө 1-3төн төлөп берип атат да. Андан сырткары ошо реферальный программасы бар. Артыңыздардан ар бир реферал үчүн 7 доллар автоматически түшөт экен. Бирөөлөрдөн албайт, админдерден алып отурбайт экенсиздер да. Болду. Мен азыр жолдо машина айдап барат, ошол жерин угуп калбадымбы? Рефералдан 7 доллар деген. Рефералдан 7 доллар автоматически баланска түшөт экен. Андан сырткары 30 доллар салганыңыз үчүн кошумча түшүп турат экен. 1,3 доллардан түшүп турат экен. Өзү негизи ушундай азыраак төлөгөндөр көпкө иштейт да. Ошон үчүн бул сайт дагы көптөн бери иштеп келе жатат. Болду. Мен уже ушуга сен рефералың болуп катталып койгом, бирок акча сала элек болчумун да, тиги сайттан акчам түшө элек болчу выводто турган.
Ушуну Анан көрүңүздөр. Ушуда кошумча мероприятие болуп атат азыр активный экен. Ошондой жана азыркы айтып өткөндөй эле 5-6 адамга чайпите уюштуруп, эми өзүңүзчө отурган досторуңуздар менен деле кошумча мына кагазды кармап ошол боюнча сүрөт отчет жөнөтсөңүздөр, мисалы кече бирөөгө 8 адамбы 9 адамбы отчетко жөнөткөн экен, $150 салып бериптир да. ал кагазды компьютерден чыгарып туруппу? Ооба, өзүнүн эмблемасы бар экен ошол. Мен сиздерге эмне шаблон катары жөнөтүп коеюн. Бул атаңыздар. Ошодон көрсөңүздөр болот. Кандай түшөт экенинчи. Так, азыр мен шаблон издеп сразу жөнөтүп коеюн эле. Жакшы, анан кечиресиңер, мен азыр оюн беле жанагы ким утту, эмне болду кана комментарийден жанагы ошо жетишпей Мен калдым. 8'de дегем, ошо 8'de киргендер ийилип кетти акчаларды. 20 сомдон 10 адамга таратып бердим. 20 сомдон? Ооба, 20 сомдон 10 адамга таратып бердим. Эмне аз бекен? Жок, жакшы эле. Эми жөн эле комментарий үчүн адамдар 20 сом алса жакшы нерсе. Просто мен кандай болду экен деп эле кызыгып койгом. 8'de бир жолу кирдим, эч ким деле жок экен. Кайра чыгып кеткен болчу. Жайла мен Калоочуларга эмнеси салдым. Калоочуларга Мбанкка салдым. Ким эмнени кааласа ошо калоосун аткардым. Эми кийинки оюн мындай единица же Мбанк катары салып бербейм. Кийинки оюн бул консультация болот. Жеке өзүңүздөр үчүн ким утса ошол адам менен жеке консультация болуп ушундай бир нерсе уюштурайын деп жатам. Тура эле болобу, сиздерге жагабы? Жакшы. Да, курсуңа кантип катышсак болот? Эмне маалымат ала алабыз ошол курстарга катышып? Бизде эми курстун түрү бар. Без вложения курсубуз азыркы учурда актуальный болуп жатат. Без вложения уже биринчи күн башталды. Бүгүн 3-чү күндүн сабагы өтүлдү. Ал курста акча кетирбейсиздер жаныңыздардан, эч кандай риск кылбай эле сайттардан акча таап иштейсиздер. Сайттарда жалаң ишеничтүү сайттар жөнөтүлөт. Ошолордо кандай иштеш керек, кайсыл сайт, каерден иштейбиз, каерден чыгарабыз акчаны, кандай доллар, кандай сом кылабыз, ошолордун баардыгы үйрөтүлөт. Канча сом ал курстун ценасы? Анын баасы 2000 сом, 15 күн бою күнүнө сабактар болот, саат 2'de түштө. Видео сабактар жөнөтүлөт, андан сырткары эфир болот, ушундай телеграмда эфирдин сабагы дагы жөнөтүлөт. Экөөнтен каалаган учурда көрсөңүздөр болот сабакка катышкандан сырткары. Мейли карындаш. Эме заряд болуп баштады. Макул, запись сакталат, YouTube'га жүктөп коем, эгер көрсөңүздөр, кайталап көрсөңүздөр. Рахмат айтканыңызга. Жумуштан бошой албай калган учурда кийин көрүп, ошону үйрөнсөк болот да, ошол 2000 сом берип, эмеге катышып, эме болсо, Ооба. Ошол катышкандарга групповой үйрөтөбүз. Групповой 2000 сом. Анан наставничество курсу дагы бар, ал 10.000 сом да, ада жеке окутуп үйрөтөбүз. Группа менен эмес, жеке өзүңүзгө көңүл бурупчу. Жанагы немени шаблонун сурап аткандарга азыр жөнөтүп коем. Мындай кылып эле отурасыздар. Көргөндөр, көрүп алыңыздар. эмне кылып атат? Азыр кыздардын беттерин жаап эле коеюн, аманат Кайсы группага катыштап коёсуң? Мен отурсаңыздар болот да. Мынакей. Кайсы группага катыштап атасың? Мен таппай атам го. Каналда дагы, комментарийде де. Каналга жөнөттүм, каналга. Ушул аны ушуну чыгарып туруп, ушинтип түшүп, Ооба, ушул админге жөнөтүш керек. Отчет жөнөтсөңүздөр болот экен. Бул ошо үстүңкү сайттан, мына Паркерден. Мен бул Паркер
Парикер үчүн деп коеюн, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Бул Чарге Fast башка. Бул жанагы 750 сомдук сайт, анан кийин мына Паркер деген $30 сайт. Ушуну жөнөттүм сиздерге. Жакшы. Ошо баарыңыздарга ийгилик, анда башка суроо жок болсо, Кудайым буйрса алдын ала дагы эскертип коем кайсы күнү эфир болоорун. Түшүндүм. Бул каналга дагы, YouTube'га да чыгат буйрса. Ошо күнү да кирсеңиздер, баарлашабыз. Анан кийинкиге ошол консультация ойнотом. Балким бир адамга, балким 3 адамга. Анан график менен консультация алсаңыздар болот да. Жарайт, түшүнүктүү.